Бишкек августтун аягында ШКУ саммитине келе турган жогорку даражалуу конокторду тосуп алууга кызуу даярданып жатат. Азыр мен шаардын негизги көчөлөрүнүн бири болгон Чыңгыз Айтматов проспектисинде турам. Бул жерге келген кишинин көзүнө биринчи эле мына ушул сырты жаңыланган үйлөр урунат. Көп кабаттуу үйлөрдүн фасаддары, балкондору оңдолуп бүттү. Шаардын архитектуралык көрүнүшүн жакшыртуу максатында башаламан орнотулган кондиционерлер да атайын декоративдүү кутуларга салынып жатат. Мындан сырткары проспекттин өзү дагы кеңейтилди. Жолдун ар бир тарабына бирден тилке кошулуп, мурун 4 тилкелүү болсо, азыр 6 тилкелүү жол болду. Жол жээгинде башаламан электр чуалгылары да иретке келтирилип, алар жер алдына жайгаштырылды. Саммитке катышкан лидерлердин маршрутуна кирген мына ушул Жайыл Батыр көчөсүндө дагы көрктөндүрүү иштери жүрүп жатат. Көчөнүн бою гүлдөргө жасалгаланып, магистралдын бүтүндөй бөлүгүнө жаңы жарыктандыруучу чырактар орнотулду. Ал эми ушул аймакта жайгашкан жаңы стадиондо 31 августта 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи өтөт. Мына ушул салтанатка жогорку даражалуу коноктордун келүүсү күтүлүүдө.